Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Олы бүткіл аламдардың Раббиси Аллах Субханаху ва Тааламан чексиз мактоолор. Андан соң пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылык ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах Тааламдын салават саламдарын айтабыз. Бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуун улантабыз. Өткөнкү сабагыбызда сиз менен биз ислам тарыхында алтын сыя менен жазылып калган бир окуя жөнүндө токтолуп өттүк. Ал да болсо Меккенин фатх кылынуусу. Демек ошентип Мекке фатх кылынды. Мекке мусулмандардын колуна өттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккени толугу менен колго киргизди. Эми андан кийинки кадамдары кандай болду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Ошол жердеги эң акырында, өткөнкү сабагыбыздын эң акырында ошол жердеги элдердин бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга байат бергендиги жөнүндө, ант бергендиги жөнүндө сөз кылдык. Ошолордун арасында аялдар да бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдардын дагы антын алды. Караңыздар, эркектерден биз Аллахтын элчисине моюн сунабыз, баш ийебиз жана моюн сунабыз, угабыз жана моюн сунабыз деген эмне антын алды. Ал эми аялдарда болсо бир канча анттарды алды. Алардын ичинен зына кылбайсыңар деди. Зына кылбайбыз деп ант ичишти. Ошол эле учурда балдарыңарды кедейликтен коркуп өлтүрбөйсүңөр деди. Ошого дагы ант ичишти. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында бир канча эмне анттарды ичишти ошол аялдар. Ошолордун арасында Хинд бинт Утба дагы бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу душмандык кылган Абу Суфьяндын аялы, Утбанын кызы. Ал Утба Бадыр согушунда эмне мусулмандардын колунан өлгөн эле. Ошол да бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасыны өлтүрткөн адам катары эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай ал адамды жек көрөт эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны да кечирди. Жанагы Хинд бинт Утба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кечирим сурап келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны да кечирип жиберди. Ал күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кечирген күн болду десек жаңылышпайбыз. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң чоң душмандарын кечирип жиберди. Бирок албетте кээ бир адамдар бар эле, алар кечирилүүгө ылайыктуу эмес эле. Аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлтүрүүгө эмне кылды, өкүм кылды. Алар өлтүрүүгө өкүм кылгандан кийин дагы кээ бирлери эмне кылды, өлтүрүлдү. Ал эми кээ бирлери ошондон кийин дагы кечирилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, Меккеде жасаган иштери. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккени колго кирткенден кийин эң биринчи кандай иштерди жасады? Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккени фатх кылгандан кийин 19 күн турган. 19 күн турганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккени жана Меккенин айланасыны эң биринчи буттардан тазалады. Бир туугандар, бул исламдын эң негизги максаты кайсыл? Ширкти эмне кылуу? Ширктерди жоюу. Бир туугандар, бул бут ширк кылына турган нерсе эмне? Адамдар ширк кыла турган кудайчылар эле, буларды жоюу пайгамбарлардын негизги максаты болгон. Себеби Аллах Субханаху ва Таалам Куранда ушундай деп айтат: "Ва лакад ба'атта фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ва житанибут тагут." Биз ар бир коомго пайгамбарларды жөнөттүк. Ал пайгамбарлар Аллахка гана сыйынгыла, Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынуудан эмне алыс болгула, оолак болгула деп ошол нерсеге чакырып келди. Демек, бүт пайгамбарлардын максаты, бир туугандар, жалгыз Аллага сыйынууга чакыруу жана Аллахтан бөлөк сыйыныла турган нерседин бардыгын жокко чыгарып келишкен. Жана адамдарды сыйынбагыла деп келген. Ал дегени таухид, Аллах Тааламдын жалгыздуулугу менен келген. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мурда пайгамбар болуп 13 жыл ошол Меккеде турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда мүмкүнчүлүк жок эле ал буттарды алып койгонго. Себеби ал учурда бийлик кимдин колунда эле? Меккенин мушриктеринин колунда эле. Ошол буттарды кудай деп, ошол буттарга сыйынган, Аллах Тааламга сыйынууну токтотуп, ошол буттарды кудай кылып алган адамдардын колунда эле. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал убакта болгону өзүнүн ибадатын кылат эле, бирок ал буттарды жок кыла албайт эле. Бирок биринчи мүмкүнчүлүк түзүлүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккени колго кириткен күнү эң биринчи кылган иши эмне болду? Өткөнкү сабагыбызда дагы токтолуп өттүк. Каабаны таваф кылып туруп, ошол Каабанын айланасындагы 360 бутту эмне кылды? Бардыгын талкалап жок кылды, бир туугандар. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 19 күнүн ичинде Меккенин
айланасындагы Мекке шаарынын айланасындагы атрабындагы бардык ошондой сыйыныла турган Аллахтан бөлөк нерселердин бардыгын эмне кылды, жок кылууга буйруду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир канча сарияларды жөнөттү. Ошол сариялар барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам максатын орунтатып, ошол Араб жарым аралындагы сыйынылып аткан белгилүү кудайчылардын бардыгын талкалап келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жиберген сариялардын бирөөсү Халид ибн Валидтин жетекчилигинин астында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 30 атчан аскерди жиберди. Кайсыл жерге десеңиз, Нахла деген жерге жиберди. Нахла деген жерде бир туугандар Узза деген эмне бар эле, бут бар эле. Узза деген бул бир туугандар ошол Курайш эли жана башка элдер сыйынган эмне кудайча эле. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Уззаны талкалоого жөнөткөндө жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругун аткаруу үчүн, ошол буйругун өкүмүн ишке ашыруу үчүн эмнеге келди? Ошо Нахла деген жерге келип талкалап кайра барды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Халид ибн Валидтен сурады: "Сен жанагы эмнени көрдүң?" деди. "Кандай таң калыштуу бир нерсени көрдүңбү?" деди эле. "Жок, эч нерсени көрбөдүм" деди. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Баргындагы башынан өлтүрүп келген, сен чындыгында Уззаны талкалаган жоксуң" деди. Андан кийин анан Халид ибн Валид барганда алдынан бир жипчылаңач аял, чачтары апсайган, мондой бүт узун чачтар менен бүт денелери тосулган ушундай бир кемпир чыга келди алдынан. Ошондо жанагы кемпирди эки бөлө чапты. Ошо менен анан эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип ошол нерсени айтып бергенде, "Сен эми Уззаны өлтүрдүң" деди. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Амр ибн Асти Суа деген эмне жер, Суа деген бутту талкалоого жөнөттү. Суа деген бут Рихат деген жерде жайгашып, ал Меккенин 150 чакырым алыстыкта жайгашкан эле. Демек ал жерге барып Амр ибн Ас өзүнүн бир канча аскерлери менен барып, ошол эмне бутту талкалайын дегенде, ошол жердин кызматчысы "Эмнеге келдиңиздер?" деп сурайт. Ошол жерде эмне дейт? "Ошол бутту, Суа бутуңарды, кудайчаңарды талкалоо үчүн келдик" дегенде, "Чындыгында бул силердин колуңардан келбейт" дейт. Жанагы ошол бутка кызмат кылган адам ошондой дегенде, Амр ибн Ас айтат: "Сен келесиң келсин" дейт. "Азыр мен сага көрсөтөм" деп жанагы жерде бутту талкалап салат. Бутту талкалап ушундай эмне жер менен жексен кылып, анан кийин "Эмне дейсиң бул нерсеге" дегенде, "Аллахка эми моюн сунам" дейт. "Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок экен" дейт. Алар карасаңыз бир туугандар ушундай деңгээлде ошол таштан же болбосо жыгачтан же ушул сыяктуу нерселерден жасалып алган кудайларына ушунчалык деңгээлде ишенишет эле, алар пайда зыян берет деп ыйман келтиришет эле. Бир туугандар пайданы, зыянды Аллах гана берет деген момун мусулмандарга аларды талкалап коюш эч бир кыйынчылыкты туудурбайт бир туугандар. Бүгүнкү күнгө чейин Аллах Тааламдан бөлөк нерсени кудай тутуп ошол нерсеге сыйынган адамдар, бир туугандар, ошол сыйынылып аткан нерсеси эч кандай пайданы дагы, зыянды дагы ээлик кыла албайт бир туугандар. Эми ошолор ошондой ишенип, ошол кудайыны, Аллахты таштап, ошол кудайыны, ошол буттарына сүйөбү, бир туугандар, ал буту эртең кыямат күнү эч кандай пайда дагы, зыян дагы бере албайт бир туугандар. Көрдүңүздөрбү? Бул эң бир кордук болуп эсептелет. Аллах Тааламды таштап, Аллах жараткан бир ташка же болбосо бир маклукка сыйыныштык, бул эмне? Эң чоң бир бул дүйнөдөгү кордук. Акыреттеги кордук болсо түбөлүктүү тозок менен сыйланат. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зейд ибн Ашхали деген сахабаны 20 атчан менен Хазрач, Гассан жана Аус, караңыздар, Аус жана Хазрач, булар кимдер? Мединенин тургундары. Мединенин тургундары дагы бир убактарда ошол Манат деген кудайга сыйынышат эле. Манат деген кудайга сыйынышат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Зейд ибн Ашхалиди барып эмне кылды? Ошону талкалап келесин деди. Зейд ибн Ашхали пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуну аткарып, ошол жерге барып, жанагыны эмне кылды? Манатты талкалап келди. Караңыздар, ошол жерде Манат талкаланып, жанагы Суа, Манат, анан Узза деген эң чоң араптардын эмнеси, буттары талкаланды. Өткөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз колу менен Хубалды талкалаган. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, ушинтип ислам келип важаал хакку ва захакал батил дейт Аллах субханаху ва таала. Акыйкат келди, батыл жоюлду дейт. Бир туугандар, акыйкаттын күчү ушундай дейсиз, акыйкат келүүсү менен өзү батыл өзү эмне суюлуп жок болуп кете берет экен. Бул хактын күчүнөн бир туугандар, Аллах Тааламдын дини келгенде адам баласы тутунган башка диндер бир туугандар ушундай эмне суюлуп өзүнөн өзү эле жок болуп кете берет. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыйкат динин алып келгенге чейин ошол нерселерди Узза болобу, Суа болобу, Манат болобу, же болбосо Хубал болобу, же башка кудайчылар болобу, ошону ыйык тутуп ошол нерсеге сыйынышат эле. Бирок Аллах Тааламдын дини
үстөмдүк кылып, Аллах Тааламдын дини жеңишке ээ болуп, жанагылардын эмне сыйынылып жаткан кудайчалары бардыгы эмне мусулмандардын колу менен жок болду. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Халид ибн Валидти Узданы талкалап келгенден кийин эмнеге жөнөттү? 8-жылдын Шаввал айында. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кайсыл күнү кирдиле? 19 Рамазан айында кирдиле. Демек Рамазандан кийин Шаввал айы болот. Демек Шаввал айында Бану Жузайм урусуна дават кылуу максатында 350 сахабаны кошуп Халид ибн Валидти жиберет. Халид ибн Валидти жетекчи кылып. Анан Халид ибн Валид ошол Бану Жузаймга барып, исламды кабыл алгыла дегенде, жанагылар эмне исламды кабыл алгысы келбестен биз саби болдук деген. Саби болдук деген биз өзүбүздүн ата бабабыздын дининен кайттык, башка динге өттүк деген сөз деле. Ошондо Халид ибн Валид талап кылат. Мусулман болдук деп айткыла десе, жок, саби болдук дейт. Ошондо булар исламды кабыл алган жок деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду өлтүрүүгө буйруду. Өлтүргөндөн калгандарыны ошол жердеги 350 сахабага туткундап берди. Туткун кылып берди, ал деген кулдукка өткүзүп берди. Анан ошол жерде Халид ибн Валид бир топ убакыт өткөндөн кийин эми ушул туткундардын бардыгыңар ар бириңер өзүңөрдүн колуңардын астындагы туткундарды өлтүрөсүңөр деди. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары бар эле, Ибн Умар жана башка сахабалар бар эле, Ансари жана Мухажир сахабалар Халид ибн Валидтин бул эмнесине моюнсунбай койду, бул өкүмүнө моюнсунбай койду. Өзү негизинен караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амир кылып шайлап берди, демек ага моюнсунуш керек эле. Бирок бир туугандар ла таата фил махлук фи маасиятил халик деген шариятыбызда эреже бар. Ал эреже кандай? Махлукка, Аллахка күнөө болгон нерсеге итаат кылынбайт бир туугандар. Түшүнүктүбү? Бул жерде кандай болду? Халид ибн Валидтин иштихады, булар исламды кабыл алган жок, булар исламды кабыл алыш үчүн исламды кабыл алдык деп айтыш керек эле. Булар саби болдук деди. Демек исламды кабыл алган жок, булардын каны адал деп туруп аларды өлтүрүүгө буйруду. А башка сахабалар жок, биз кичине шашып кеттик. Туруп турушубуз керек эле. Булар исламды кабыл алган эле болгону ушул исламды кабыл алгандыгынын жолуну ушул сөз менен көрсөтөт окшойт деп эле айткан сөзү эле деп эмне Халид ибн Валидке моюнсунбай койду. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул кабар жеткенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колун көтөрүп Аллах Таалама дуа кылды. О Роббим деди. Мен сага Халид жасаган иштен таза экенимди билдиремин деди. Халид жасаган ишти мен буйруган жокмун. Мен ал иштен аруумун деди. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол иштин туура эмес экендигин ушул дуа менен көрсөттү. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Бану Жузаймга Али ибн Аби Толибди жөнөттү дагы. Бану Жузаймга ар бир өлгөн адамга кунун төлөп берди. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен Али ибн Аби Толиб ар бир өлтүргөн адамдын кунун төлөп берди. Негизинен шариятыбызда караңыздар, бир туугандар атайлап өлтүргөн болсо, бир мусулманды атайлап өлтүргөн болсо, анда өкүмү касас кылынат. Ал эми билбей туруп өлтүрүп алган болсо, адашып ката кылып өлтүрүп алган болсо, анын кунун төлөп берет бир туугандар. Куну 100 болот. Бир адамдын куну 100 болот. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип эмне кылды? Жанагы жерде ошо Бану Жузаймга кунун төлөп берди. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Абдурахман ибн Ауф менен Халид ибн Валид айтыша кетет. Ошондо Халид ибн Валид каттуу сөздү айтып коет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына. Каттуу тилдеп сылат. Ошондо караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Халидти өзүнө чакырып, Халид өзүңдү баскын дейт. Караңыз, ушундай сонун сөз айткан, Халид өзүңдү баскын, сахабаларыма асылбагын деди. Аллахка ант ичип айтамын деди. Эгерде сен Ухуд тоосундай алтынды, караңыздар, Ухуд тоосундай алтынды садака кылсаң деди, менин сахабаларым эрте менен же кечинде жасаган бир амалынча дагы сооп таппайсың деди. Көрдүңүздөрбү? Ал дегени менин сахабаларым, сен канчалык аракет кылбагын, менин сахабаларым озуп кеткен. Бардык нерседен озуп кеткен деди. Бир туугандар, ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Халидти эмне кылды? Тарбиялады. Бул жерде өтө чоң бир пайда бар бир туугандар. Кайсыл пайда десе, эң биринчи пайда сахабалардын ортосунда да араздашуу болгон анча-мынча. Инсан болгондон кийин болуп турат. Бул табигый көрүнүш бир туугандар. Араздашуу болуусу мусулмандардын арасында болобу же башка адамдардын арасында болобу, бул табигый көрүнүш. Бирок бир туугандар жаманы ошол араздашуудан, кичинекей нерседен чоң нерсе жаратып, кийин ошол эки кавымды же эки улутту уруштуруп коюусу бул жаман нерсе. Мусулман үммөтү балким араздашкандан кийин эң ашы барса 3 күн гана эмне кылыш керек? Кек сакташ керек. Андан кийин эмне сөзсүз түрдө кечирип коюш керек. Бир туугандар, шариятыбыз ушул нерсеге буйруйт. Ашы барса 3 күн болуш керек.
эки мусулмандын урушуусуну, экөөнүн бири-бири менен сүйлөшпөстүгү 3 күндөн ашпаш керек бир туугандар. 3 күндөн аша турган болсо ал арам болуп калат. Демек бул биринчи пайда. Караңыздар, сахабалар ошондой болуп анча-мынча араздашкан менен бирок сахабалардын ортосунда сүйүү, диний сүйүү өтө күчтүү болгон бир туугандар. Караңыз, Абдурахман ибн Ауф менен Халид ибн Валидтин кийин ошол себептүү сен ошондо бир нерсе кылып койдуң эле деп бири-бирине сөз айткандыгын эч качан уккан эмеспиз. Демек алар болгон ката кетиргенин билгенден кийин мойнуна алат да эмне заматта кечирип койгон. Ошол бойдон ошол нерсени болбогондой кылып унутуп коюшкан. Андан кийин бир туугандар, экинчи пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Менин сахабаларыма асылбагыла деди. Менин сахабаларымды сөкпөгүлө деди. Чындыгында силер Ухудтун тоосундай алтынды эмне кылсаңар, садака кылсаңар, силер менин сахабаларым эрте менен же кечинде кылган бир амалындай да амал кылбайсыңар деди. Бир туугандар, Ухуд тоосуну умрага, ажыга баргандар, ошол Мединени зыярат кылгандар аябай жакшы билет. Ухуд тоосунун чоңдугу канча. Эгерде бир туугандар дүйнө жүзүндө бүгүнкү ушул дүйнө жүзүндөгү бар алтындын бардыгын алып келсе, Ухуд тоосундай алтын чыкпаса керек. Аны айта албайбыз, бирок биз ошондой деп ойлойбуз. Ухуд тоосундай алтын чыкпаса керек. Себеби Ухуд тоосу чоң тоо бир туугандар. Эми караңыздар, ошондой чоң нерсени Аллахтын жолуна садака кылсаңыз, сиз сахабалар эрте менен же кечинде кылган эмне соопту таппайсыз. Ошол эле учурда сахабаларды сөгүү бул шариаттагы эң чоң күнөө амалдарынан болуп эсептелет. Бир туугандар, караңыздар, тилекке каршы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөн кийин ушундай үммөт пайда болду. Исламды өзүнө ислам үммөтүмүн деп эмне кылды? Айтып чыкты. Бирок исламдан эч кандай үлүшү болбоду алардын. Ошолор эмне кылды? Алардын кылган иши, алардын көз карашында жакшылыгы сахабаларды сөгүү деп билди. Сахабаларды сөгүү ошол эң сонун амал деп билди. Ажатканага кирсе, ажатканадан чыкса, Умар, Абу Бакр радыйаллаху анхума жана анын кызы Айша радыйаллаху анха алардын сөгүүсүнөн кур калган жок бир туугандар. Ар бир ажатканага кирген сайын эмне кылды? Ошондой сахабаларды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөкпөгүлө деген сахабаларды эмне сөгүп ошол менен кирди. Ошол менен чыкты. Бир туугандар, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөкпөгүлө деген сахабаларды сөгүү эми өзүңүз элестетиңиз, ушул исламдын бир амалы деп ойлойсузбу? Бир туугандар, булар аннык адашууда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларыны сөккөн адамдар бир туугандар аннык адашууда. Эми Айша небизди сөгүп, Айша небизди зына кылды десе, валиязан биллах, ал адам динден чыгып кетет бир туугандар. Себеби Аллах субханаху ва таалам Айша небиздин пакиза экендигини, эч кандай зына, эч кандай андай нерсеге барбаган экендигини жет асмандын үстүнөн бир туугандар аят түшүрүп актаган Айша небизди. Эми ушундан кийин да Айша небизге доомат кылып, Айша небизди эмне ушундай жаман атты кылып жабуу бир туугандар бул динде чыгуу деп эсептелет. Аллах таалам түшүргөн Кур'анга капыр болуу деп эсептелет бир туугандар. Бүгүнкү күндө тилекке каршы шиялардын иши ошол болуп калган. Шиялардын иши сахабаларды сөгүү менен алек. Бир туугандар, шиялар дегенде туура түшүнүңүздөр. Шиялар булар ахли сүнна эмне жолунда жүргөндөр эмес. Ахли сүнна өзүнчө бир жолдо, шиялар өзүнчө бир жолдо. Ахли сүннанын кудайы Аллах субханаху ва таалам, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болсо, алардын кудайлары көп бир туугандар. Алар биз сыйынган Аллах субханаху ва таалама сыйынбайт. Алар кебирлери Али радыйаллаху анхуну кудай кылып алышкан. Кебирлери өздөрүнүн 12 имамы бар, 12 имамыны кудай кылып алышкан. Кебирлери ошол 12 имам ааламды башкарып турат дейт. 12 имам пайда зыян берет дейт. Бир туугандар, Аллах таалама таандык болгон сыпаттарды ошол 12 имамына ыйгарып койгон. Булардын чынын айтканда бир туугандар Рафиди деп коет буларды. Рафиди же болбосо Ифне Ашрия 12 имамга ээрчигендер же Рафизилер деп коет. Булардын динден эч кандай үлүшү жок. Мусулманбыз деп айткан менен бир туугандар мусулманчылыкта эч кандай алардын эмне үлүшү жок. Карабайсыздарбы өзүңүздөр? Алардын дини жалгыз Аллахка сыйынуу эмес, Аллах таалама кошуп бир нерселерге сыйынуу, кабырларга сыйынуу. Караңыз, Карбала деген жери бар. Карбалага барып эмне кылышат? Ошол жерге жөн эле зыярат, максат өзү зыярат дей турган болсо өзү арам болуп эсептелет. Зыярат үчүн барып ошол жерде Карбалада Хусейн радыйаллаху анху, пайгамбар салламдын небереси болгон Хусейн радыйаллаху анхунун кабры деп ошол жерде барып Хусейнден жана анын атасы болгон Алиден бүт ошол нерселерден жардам сурап, мадат сурап келишет. Бир туугандар, бул эмне динден чыгарып жиберүүчү амал болуп эсептелет. Көрдүңүздөрбү? Алардын дини башка дин, кутты ушул христиан дини сыяктуу башка дин, ислам ааламын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген ахли сүнна вал жамааттын дини
альхамдулилля акыйкат дини деп айтабыз. Бир туугандар, дагы бир нерсени айтабыз. Шиялар дегенде кээ бир илими алсыз болгон адамдар же болбосо толук илимге ээ болбогон адамдар шафилер менен адаштырып жиберет. Шафи мазхабы бул бир туугандар фиқ мазхабында ахлу суннанын ичиндеги мазхаб болуп эсептелет. А шиялар булар акыйдада дагы, фиқте дагы адашкан эл болуп эсептелет. Ошол нерсени жакшылап билели бир туугандар. Бүгүнкү күндө шиялар кимдер дей турган болсоңуздар, бир туугандар, бүгүнкү күндө шиялар биз билебиз, Ирандын көпчүлүк эли шиялар, ошол эле убакта Азербайжанда жашаган адамдардын көпчүлүгү шиялар. Ошол эле учурда Ибрахимиялар, алардын дагы ичинде тайпалары бар бир туугандар. Ошолордун бирөөсү Ибрахимиялар. Ибрахимиялардын Агахан деген чоң дүйнөлүк ушундай эмне масштабтагы чоң бир фонду бар. Ал фонду тилекке каршы биздин өлкөгө келип, нарында өзүнүн университетин куруп, бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн улантып баратат. Бир туугандар, тилекке каршы бул өтө жаман көрүнүш. Бир күн келип, алар өздөрүнүн кадрларын даярдап чыгып, өзүбүздүн кыргыздардын ичинен, ахлу сунна вал жамаат болгон кыргыздардын ичинен бир туугандар ошондой шияларды өстүрүп чыгып, эртең биз менен душман коет. Бул нерсе күтүлгөн эле нерсе бир туугандар. Эгерде биз азыртадан ошол нерселерди айтып, ошолордун кооптулугун азыртадан айтпай турган болсок, бир туугандар, бир күн келип, алар сөзсүз түрдө бизге өзүбүзгө каршы душманда өстүрүп чыгат. Себеби бир туугандар, шиялардын чыныгы душманы жөөттөр эмес, шиялардын чыныгы душманы христиандар эмес, шиялардын чыныгы душманы ахлу сунна. Бир туугандар, шиялардын 12 кылымдык тарыхы болсо, 12 кылымдык тарыхында жакшылап изилдеп көрсөңүздөр, бир туугандар, 12-13 кылымдык тарыхы бар. Ошол тарыхында бир жолу бир туугандар эмне кылган эмес, исламга пайдасын тийгизе турган бир иш кылган эмес. Караңыздар, исламда тарых бир туугандар күбө болот бул нерсеге. Тарыхты барактап чыгыңыздар, чоң ачылыштар болобу, жакшы иштер болобу, карасаңыз ахлу сунна вал жамаат алымдары кылган. Же болбосо ахлу сунна вал жамаат этикатында болгон ушундай аскер башчылар кылган. А бирок булардын иши эч качан жакшылык болгон эмес. Булардын эгерде тарыхын жакшылап изилдеп көрсөңүз, мусулмандарга буктурма уюштуруп, мусулмандарды сатып, башка бирөөлөргө эмне кылып берген, коюп берген, башка бирөөлөргө салып берген дагы ушул шиялар болгон. Бир туугандар, кыскача бир окуяга токтолуп өтөбүз. Багдад, караңыздар, Багдад Чыңгызхандын небереси Хулаконун колунан кулаган бир туугандар. Хулако ошол Багдадты талкалаган. Бир туугандар, Багдадты талкалаганда Багдадтагы Ифрат дарыясынан сыя менен кан аккан бир туугандар. Сыя менен кан аккан. Келип бир аалымдардын айтышынча миллион адамдар өлүп кеткен. Ошол эмне мушриктердин колунан, асман жерге сыйынган, Чыңгызхандын дининен тутунган ошол мушриктердин колунан мусулмандар кырылып кеткен бир туугандар. Ошол Багдадтын ачылып, Багдадтын утулуп калышына ким себеп болгон билесизби? Ошол Багдадты башкарып турган падышанын чоң вазири бар эле. Эң чоң вазири, ошол вазири шия болгон. Ал шия мурдатан ошолор мол Бухараны, ошол Маваран Нахр деп коет. Бул дарыянын, Аму дарыянын бур бетиндеги мусулмандарды кырып баштаганда эле ошо булар монголдор менен келишим түзүп, ошол убактан баштап мусулмандарды алсыздандыра баштайт. Караңыздар, тарыхчы алымдар жазат. Ошол караңыздар 600 000 аскери бар Багдад дейт. 600 000 аскери бар Багдад. Ошол монголдор басырып келген убакта 200 000 аскери калат дейт. 200 000 аскеринен дагы жүрөктөрүнө ушунчалык коркуу кирип калган дейт. Ушунчалык коркуу кирип, жанагы жерде эң ачынарлуусу эмне болгон? Багдад ачылып, мусулмандар кыйроого учураган. Багдадтан кийин Демашкка барган бир туугандар, Дамаск, бул да мусулмандардын борборлорунун бирөөсү болуп эсептелет. Ал жерде дагы талкалаган. Бир туугандар, бул монголдорду Сайфиддин Кутуз гана токтоткон. Сайфиддин Кутуздан башкасы эч ким токтото алган эмес. Ага чейин булар кырган. Айтайын деген нерсе, ошо Багдадтын ушундай чоң шаардын ислам ааламында центр болуп турган, ушундай китептердин бүт нерсенин центри, цивилизациянын центри болуп турган Багдадты талкалоосуна бир шия себеп болгон бир туугандар. Көрдүңүздөр, билиңиздер бир туугандар, бүгүнкү күндөгү шиялар мурдагы шиядан айырмасы жок. Бүгүн ойлобоңуз, шиялар сизге жакшылык кылат деп. Жок, бир туугандар, сахабаларды сөккөн, Аллах таалам раддияллаху анхум ва раду анх деген сахабаларды сөккөн шиялардан кандай жакшылык күтүп атасыз бир тууганым? Жакшылап ойлоп көрбөйсүзбү? Аллах субханаху ва таалам эмне алардан разы болду. Аллах субханаху ва таалам мухажирлерден жана ансарлардан жана аларды жакшылыкта элчиген момун мусулмандардан разы болду деген аят түшүрдү. Эми алардын көз карашында 3 эле сахаба мусулман болуп калган, калганы бардыгы капыр болуп кеткен бир туугандар. 3 эле сахаба мусулман алардын көз карашында. Кээ бирлеринин риваятында 6 сахаба мусулман, андан башкасын бардыгы капыр болуп кеткен. Бир туугандар Айша энебизге жала жабууну, Айша энебизге лаанат айтып, Аллахтын каргышын айтып, ажатканага кирүүнү ибадат деп билишет.
Айшенебиздин атыны уккан болсо, Айшенебиздей бир кыздын атын уккан болсо, бетине түкүрмөйүнчө өтпөйт бир туугандар. Бир туугандар, тилекке каршы бир туугандар, биз мурда дагы айтканбыз, дагы деле айтабыз, ошолордун таасири Орто Азияга дагы тийген бир туугандар. Орто Азияга тийип, бүгүнкү күнгө чейин бир туугандар ошонун таасиринин астында жүрөбүз. Эмне себептен? Себеби бизде валиядан биллах эң жаман ыплас жолдо жүргөн, фахиша, бузукулук, зына кылып жүргөн адамды бизде айрыкча түштүк жергесинде эмне деп коет? Ошол Айшенебиздин аты менен атайт бир туугандар. Туурабы? Бул деген ошолордун таасири бизге тийген бир туугандар. Бул болсо Айша сыймыктанып айта турган ат эмеспи? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шунчалык сүйгөн адам эле го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы көргөн адам эле, момундар сүйгөн адам эле го, Аллах таалам Куранда актаган инсан эле го. Момундар бул инсанды шунчалык сүйүп, мындай атты коюу менен сыймыктанып жүрүш керек эле, бирок тилекке каршы мындай атты эмне ошолордун таасиринин астында биз дагы эң жаман адамдарды ошол эмне Айшенебиздин аты менен атап алганбыз. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, ошолордун таасирин тийгизген. Алхамдулилlah, дагы Аллах субханаху ва таала мүмкүнчүлүк берип, илимдүүлөр чыгып, илимдүүлөр ушундай дават кылып олтуруп, дагы бул нерселер жоюлуп баратат бир туугандар. Бул нерсе дээрлик жок болуп кетти ушул күндөрү. Бирок 10 десек адашып калсак керек, балким 20-30 жыл мурда ошолордун таасири аябай күчтүү эле. Али Нур, Али деген аттар аябай көп эле. Ошолордун бардыгы эмнеге? Ошолордон таасирленгенбиз бир туугандар. Али деп аттарды кошуп, алар Алини ушунчалык улуктуу тутушат. Али деген уга турган болсо, же Хасан же Хусайн деген аттарды уга турган болсо, барып пешенесинен өбүшөт. Ушунчалык ыйык тутушат. Ал эми Абу Бакр, Умар деген аттарды уга турган болсо, ушунчалык жанагы жүрөгүндөгү эмнеси, оорусу бетине чыгып, ошол жерде ошол адамды сөкмөйүнчө, же болбосо жаман жала жаап, же болбосо жаман ишти кылмайынча өтпөйт экен. Демек бир туугандар, көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне Халид ибн Валидке айтып атат, менин сахабаларым сөкпөгүн деп. Бир туугандар, сахабаларды сөгүү бир туугандар, бул бир туугандар эң кеминде бир туугандар эмне болуп эсептелет? Күнөө, чоң күнөө болуп эсептелет. Нары барып динден чыгарып жибере турган амалга чейин алып барышы мүмкүн. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени фатх кылды. Араб жарым аралындагы бутпарастык түп тамырынан омкорулду жана анын сакталып калуусуна орундагы себеп дагы калган жок. Демек, Араб жарым аралында караңыздар, Аллахтан бөлөк нерсеге сыйыныла турган буттардын баары жок болду. Араб жарым аралында таухид орноду бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген таухид, тактап айтканда, жалгыз Аллахка сыйынуу орун алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын максаты Меккени фатх кылуу менен эмне боло баштады? Ошол Араб жарым аралына секинден тарай баштады. Эмне себептен? Караңыздар, биз мурда бир окуяны айтып өттүк эле. Абраханын пил окуясын айтып өттүк эле. Пил окуясы, караңыздар, Абраха ошол Каабага жаман ниетте Каабаны талкалоо үчүн келеткенде, Аллах субханаху ва таала Абабил деген чымчыктарды жөнөтүп, ошол канаттуулар ошол жерде ошо Абраханын жана анын аскери 60 миңден түзүлгөн аскеринин бардыгын жок кылган эле. Демек, ошол убактан баштап арабтар билет эле, Каабага ээлик кылгандар мына ошолар акыйкат дининде экен деп. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде булар кээ-бирлери күтүп турат эле. Эгерде ушул пайгамбар чындап пайгамбар болгон болсо, Аллах таалам буга жеңиш берет. Ошол Меккени колуна алат дейт эле. Айрыкча булардын ушул нерсеси Худайбия келишиминде ан сайын күчөдү. Себеби Худайбия келишими мусулмандар кандайдыр бир деңгээлде уступкага барганы менен, бирок Худайбия келишими акыр аягында эмне болуп, мусулмандардын ийгилиги менен аяктады. Худайбия келишиминде эмне мушриктер көп нерсесин уткузду. Ошентип акыры барып олтуруп Мекке тынчтык жолу менен эч кандай дээрлик кан төгүлбөй төгүлдү. Бирок мындай жалпы согуш болбостон дээрлик эмне болуп, ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи максатындай болуп, максаты орундалып, ошол жерге тынчтык жолу менен кирип барып Меккени өз колуна алды. Демек, Меккени өз колуна алгандыгын көргөн башка араб уурлары сап-сап болуп, жамаат болуп динге кире башташты. Мына ушул дин акыйкат дин экен. Мухаммадка Аллах таалам жеңишти бердиби? Демек, Аллах тааламдын акыйкат дини ушул экен деп, эмне ошол күндөн баштап эмне араб жарым аралы дээрлик таухидке эмне кылды? Оролуп бүттү. Мекке фатхы себептүү мусулмандар араб жарым аралынын үстүнөн өз көзөмөлүн орнотууга жетишип, арабтарга диний жана дүйнөлүк лидерликти колго киретти. Демек, мусулмандар диний жана дүйнөлүк лидерликти өз колуна алышты Меккени фатх кылгандан кийин. Ошентип Мекке фатхынан кийин доордун дөңгөлөгү толугу менен мусулмандардын пайдасына айлана баштады. Демек, мусулмандар эмне кыла баштады? Ошол жерде үстөмдүк кылып, мусулмандар
Аллахтын шариаты менен жашай баштады. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Медине доорундагы 3-чү баскычы башталды. Биз эгер эстесеңиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келгенде Медине доору өзү 3 этаптан турат деп айтканбыз. Биринчи этап, экинчи этап жана үчүнчү этап. Үчүнчү этап кайсыл дей турган болсоңуздар, үчүнчү этап караңыз, эмгектин үзүрү, мээнеттин дөөлөтү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган эмгегинин үзүрүн эми көрө баштады. Караңыз, бул окуя пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8-жылы почти 9-жылга жакын болду. Ушул окуя 8-жылы Рамазан айында болуп атат. Андан кийин Шаввал айы кирип келди. Караңыз, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеде 8 жыл жашады. Ал эми Меккеде ага чейин 13 жыл дават кылган. 13кө 8 кошсок 21 жыл. 21 жылдан кийин Аллах субхана ва таала эмне берди? Үзүр бере баштады. Эми бир туугандар, бул жерден сиз менен биз ойлонушубуз керек. Сиз менен биз караңыздар, 1 жыл динге мээнет кылбастан үзүрдү күтө баштайбыз. Мөмөсүн издей баштайбыз. Бир туугандар, бир дарак жаңгак эксеңиз, жаңгак мөмө бериш үчүн аны алып бештеп, жакшынакай кылып, бир кеминде 5 жыл, 6 жыл карашыңыз керек, туурабы? Анан 6 жыл, 7 жылдан кийин анан 4-5-өнү, анан бир убакыт келет, же 10 жыл, же 15 жылдан өткөндөн кийин бир убакыт келет, мөмөсү сал ушундай шингил болуп туруп сизге эмне, сиз каалаган жаңгакты берет, туурабы? Эми биз дааватта болсо шашылып кетебиз. Дааватта ойлойбуз, бир ушул сабак өтүп коюу менен ислам үммөтүнө, мусулман коомчулугун оңдоп жиберебиз деп. Бир туугандар, коммунисттер 70 жыл кылган кызматынын таасири эми секинден жоголуп баратат. Эми жоголуп баратат бир туугандар. Эми сиз ойлойсузбу, алар 70 жыл ошол өздөрүнүн бийлигин сактап калыш үчүн, өздөрүнүн ошол идеясын сактап калыш үчүн 70 жыл кызмат кылган бир туугандар. Жаш баладан баштап, пионерден баштап даярдай башташкан. Эми ошолор ушунчалык кызмат кылган нерсесин биз бир күндө жоюп коебуз деп ойлойбузбу? Бул алыс нерсе, бир туугандар, бул биз өзүбүз мындай фантазия кылганда дагы кичине реалдуулукка жараша фантазия кылышыбыз керек. Бир жолу эле эмне өзүбүздү жалган кыялга алдап койбошубуз керек. Бир туугандар, реалдуулуктан алысташпашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени фат кылыш үчүн 21 жыл сабыр кылды. 21 жылдан кийин Аллах субхана ва таала Меккени мусулмандардын колуна бергенден кийин, анан ошондон кийин мусулмандар жамаат топ менен болуп кире баштады. Аллах субхана ва тааламдын аяты «Иза жаа насруллахи вал фатх». Аллах тааламдын жеңиши жана фатхы келген болсо, «Ва раайтан наса ядхулуна фи диниллахи афважа». Адамдарды көрөсүн, динге сап жамаат болуп киргендигин дейт. Мына ушул күндөн баштап ошол эмне Аллах тааламдын ушул айткан нерсеси ушул фатх болгондон кийин орун ала баштаган. Демек, эмне фатхтан кийин мусулмандар ошол башка араб уруулары сап менен динге жамаат болуп кире баштаган. Демек, 3-чү баскычты Шейх Сафир Рахман Мубарак Фури 2 бөлүккө бөлүп карайт. Биринчиси согуштар жана жихаддардан турган бөлүк. Согуштар, кайсы согуштар орун алган ошол учурда. Пайгамбар салам эми ушул 3-чү баскыч менен пайгамбар салам эмне өлгөнгө чейин бир эле баскыч болот. Ошол убакка чейин кандай согуштар болду, кандай жихаддар болду. Андан кийин экинчи баскыч ар түрдүү эл улуттардын жана башка бир уруулардын исламга жамаат болуп кирүүсү. Бир туугандар, албетте биринчи бөлүгүнөн баштай турган болсок, пайгамбар салам кандай мындай чабуулдарды, кандай ушундай согуштарды өткөздү ошол учурда дей турган болсок, пайгамбар саламдын эң биринчи согушу ушул Меккени фат кылгандан кийин Хунайн согушу болду, бир туугандар. Хунайн согушунун болуусунун себеби эмне болду? Карасаңыз, пайгамбар салам Меккени фат кылганда 10 000 аскери менен эмне кылды эле? Меккеге кирип келди эле, туурабы? 10 000 аскери менен кирип келди эле. Ага чейин бир туугандар, өткөнкү сабагыбызда дагы айтып өттүк, мусулмандар 10 000 аскерди көрө эле келе. Караңыз, бир кыска убакыттын ичинде ушундай 10 000 өстү. Эми Меккеден кирип 19 күн Меккеде болуп туруп, андан кийин Хунайга бет алган күнү 12 000 аскер болот. Дароо ислам 2 000 аскер исламга кошулат. Ислам 2 000 аскер кошулуп 12 000 аскер болуп Хунайга бет алат. Хунайга бет алгандыгы, караңыз, көпчүлүк араб уруулары динге кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга элчи жөнөтүп, же болбосо өздөрү келип исламды кабыл алгандыгын эмне жар салат. Бирок ошол эле учурда кээ бир уруулар болот, бир туугандар, кээ бир уруулар толугу менен мусулмандарды жек көрүп, мусулмандарга эмне согушууну каалап, мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динини кабыл албай баш тартат. Ал уруулар кайсы десе, Кайсул Аялан деген уруу болгон. Кайсул Аялан бул Аднандын уулдарынан бирөөсү болуп эсептелет. Кайсул Аялан жогорудагы акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң акыркы Аднанга жакын аталарынан болгон туугандар болуп кетет. Ошол уруудан чыккан Хавазин, Сакиф,
Насыр Жуша жана ушул сыяктуу Саад ибн Бакр Бану Хилал уурлары ошол эмне Кайсыл каяларынан болот дагы, алар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы эмне уюштура баштайт. Ушундай ар түрдүү нерселерди уюштурганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын барып эмне мейзини кайтарып коюу үчүн аскер чогултуп, ошентип 12 000 аскер болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам демек Шаввалда эмнеге бет алат? Ошол тарапка, Хунайн тарапка бет алат. Ошол Хавазин жана Сахиф уурлары менен эмне кездешүү үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алар Малик ибн Ауф ан-Назри деген эмне ушундай Хавазин уурусунун башчысы кол чогултат. Кол чогултуп, алар дээрлик Сахиф уурусу бир туугандар талааларда мергенчилик кылып өткөзгөн уурлардан болот. Ал дегени жаны өтө каттуу аткан, жаны өтө мыкты аткан эмнелер болот, ушундай жокерлер болот. Ошентип алар дагы ушундай эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы кол чогултуп, Аутас деген жерге келип токтойт дагы. Аутас деген Хавазин чөлкөмүндө, Хавазин уурусу жашаган жерде Хунайн деген өрөөндө болот. Түшүнүктүбү? Өрөөн дегенди билебиз, өрөөн деген ушундай бир тегиздикти айтат. Ошондой өрөөнгө келип токтойт. Андан кийин ошондой өрөөнгө келип токтогон учурда караңыз, ошол Малик ибн Ауф ан-Назридин бир чоң бир ката кетирет ошол жерден. Аскери стратегический ката кетирет. Ал кайсыл десе, анын катасыны Дурайт деген бир аксакал болот. Ал аксакал өтө көп башынан согуш өткөзгөн, согуштун тактикасын, стратегиясын өтө мыкты билген инсан болот. Бирок көзү көр болуп, эч нерсени көрбөй калган. Уже алжып чал болуп, уже бир буту жерде, бир буту көрдө калган инсан болот. Анан жанагы инсан жанагы эмне менен Малик ибн Ауф менен кеңешет. Кеңешип айтат: "Биз кайсыл жерге кондук?" дейт. "Эмне деген жерге түштүк?" деп сураганда, Аутаска дейт. Таштак эмес, жумшак да эмес, ат чапканга ылайык жер экен" деп, анан ошентип айтат дагы. Анан эгер адашпасам дейт, жанагы жерде мен төөлөрдүн, аялдардын, дагы жаш балдардын шокумун угуп жатамын дейт. Бул эмнеден кабар берет дегенде, Малик биздин падышабыз дейт, ушул нерсени буйруду дейт. Бардык ошол чыккан жоокерлер өзүнүн аял бала чакасыны, мал мүлкүнү кошуп алып чыксын деп буйруду дейт. Жанагы жерде Дурайт жанагы эмнеге Маликти чакырып айтат: "Сен эмне үчүн мындай кылдың?" дейт. Жанагы айтат: "Мен дейт, бул кылганымдын себеби дейт, жанагы жоокерлер согушуп турган учурда дейт, балдарын көрүп, малдарын көрүп качпай ошол жерде туруп согушуп" дейт. Ошол жерде жанагы Дурайт айтат: "Сен акыл эсиң кетип калыптыр" дейт. "Эгер адам согуштан кача турган болсо" дейт, "аны эч нерсе токтотуп кала албайт" дейт. Эч нерсе токтотуп кала албайт ал нерсени. Баласы эмес, башка нерсеси дагы токтотуп кала албайт дейт. Эгерде сен ошол жерде колуң бийик келип сен ута турган болсоң дейт, ал утууну сага жеңишти тартуулаган булар жаштар болот дейт. Аялдар, жаш балдар эч качан сага жеңишти тартуулап бере албайт дейт. Эгер утула турган болсоң, сенин аскерлериң, жоокерлериң бардыгы бирме-бир качып кетишет. Эч кимди кармай албай каласың дейт. Ошол эле учурда сенин ушул мал мүлкүң жана аялдарың бардыгы туткунга, мусулмандардын колуна олжого өтөт дейт. Жанагы жерде акыл өтө, мындайча айтканда, данышман насаатын айтат. Бирок Малик, караңыз, падышалыгын кылып, бирөөнүн пикирине алгысы келбестен жанагы жерде өзүнүн пикиринде бекем туруп, көшөрүп туруп, анан жанагы Дурайтты сөзүн кабыл албай койт. Бирок ошол жерде Дурайт чындыкты айткан болот. Акыйкатта бир туугандар, бул ылдыйракта билебиз кандай болуп, эмне ошол Дурайт айткан нерсе орун алгандыгын. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эмне кылат? Жолго чыгат. 8-жылы, демек хижранын 8-жылы Шаввалдын айынын 6-сында чыгат. Демек 19-сын караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 19-да Меккени фат кылган болсо, 6-сында чыга турган болсо, демек Меккеде 19 күн тургандан кийин анан кийин чыгат. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 12 000 аскер менен чыгат. Аскер менен чыгып, алардын 10 000-и жанагы Мединеден келген аскерлер, ал эми 2 000-и ошол Меккеде жаңы исламды кабыл алып, анан кошулган аскерлер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алар ошол жанагы Хавазиндер эмне тыңчы жөнөтөт, жанагы тыңчылардын кергенде беттери кубарып, өңү кетип, тилдерине сөз келбей калганын байкайт жанагы падышасы. Силерге эмне болду десе, чындыгында биз ушундай баатырларды көрдүк дейт. Аппак кийинген, ушундай эр жүрөк адамдарды көрдүк, аларды көргөндө тилибизге сөз келбей калды дейт. Караңыз, эми жанагы мусулмандардын ушундай айбаттуулугун, мусулмандардын күчүн көрүп туруп эле ушундай корко баштаган. Бул бир туугандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген өзгөчөлүк болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берилген өзгөчөлүктүн бирөөсү, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүнөн чыкты дегиче капырлардын жүрөгүнө корку түшкөн. Үйүнөн чыкты деп эмне жихад деп коет. Ошо согушууга чыкканда бир туугандар капырлардын жүрөгү түшө баштаган. Эмне кылабыз деп жүрөгү титирей баштаган, калтырай баштаган.
Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы эмне өзүнүн сахабаларынан бири болгон Абу Хадрат ал-Асламиди эмне кылат, тыңчы кылып жөнөтөт, ал дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга керектүү маалыматтардын баарын чогултуп алып келет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарга чыгат. Ошо сапарга чыкканда Сафан ибн Умайя деген эми исламды кабыл алган, кабыл алып эле кийинчерээк кабыл алат. Ошол инсандан 100 эмне дана зоодду, соот деп коет, ал бронежилет дейбиз биздин тил менен. Ошол нерсени эмне кылат, карыз алып турат. Ошентип жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен ушундай эмнеге Хунайн өрөөнүнө бет алат. Анан Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмайып ушундай деп айтат: Аллах кааласа алар мусулмандардын эртең олжолору болот дейт. Жанагы эмне аялдары дагы бар экен, балдары дагы бар экен, мал мүлктөрү бар экен десе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең иншаллах булар мусулмандардын олжосу болот дейт ошол жерде. Анан ошентип эмне кылат, жол алат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жолдо келеткенде бир окуя болот. Бир туугандар, карасаңыз ал окуя кандай? Затул Анват деген дарак болот. Ал Затул Анват деген дарак алардын ыйык туткан дарактарынын бирөөсү. Кимдердин? Мушриктердин. Ошол Затул Анватка береке үмүт кылып согушка чыккан мушриктер ошол Затул Анватка курал жарактарын илип, ошол жерде ошол курал жарактарын илип койсо, ошол дарактан береке түшүп, ошол курал жарагы менен согушса эртең күчтүүрөөк согушат деген ишеним менен ошондой даракты эмне ыйык тутушкан. Анан жанагы Затул Анватка келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалаң эле иманы бекем, иманы тоодой болгон сахабалар менен эмес, балким кече эле исламга келген, иманы алсыз болгон мусулмандарды дагы эмне алдына алып келеткан эле. Демек жанагы жерде иманы алсыз болгон, динге жаңы келген адамдар эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "Эй Мухаммад, бизге дагы иджал лана зата анват кама лахум зата анват" дейт. Бизге дагы Затул Анват сыяктуу бир дарак кылып берчи, алардын Затул Анваты бар сыяктуу. Бизге дагы ушундай бир дарак кылып берсең, биз дагы алга табаррук кылып, ошол таберик кылып, ошол жерге курал жарактарды илип, анан кийин ошолдон кийин анан согушка чыксак дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык каттуу ачуусу келип, эмне дейт? Аллаху акбар дейт. Аллах улук дейт. Силер дейт, Аллахка касам ичип айтамын, силер Муса алейхиссалам өзүнүн кавмуна, Муса алейхиссаламдын кавму Бану Исраил Мусага айткан сөздү айттыңар дейт. Муса алейхиссаламдын кавму Мусага эмне дедиле? Бизге эмне Кудай кылып берген торпоктон сыйына турган деп айттыле дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол жерде ушунчалык каттуу дейт. Силер ушул Муса алейхиссаламдын кавму Мусага айткан ширк сөздү айттыңар дейт. Карасаңыздар, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ширкке кандай мамиледе болгон. Бир туугандар, бул жерден бир канча пайда алсак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карасаңыздар эмне деди? Силер дейт, Бану Исраил Мусага: "О Муса, бизге дагы тиги мисирликтер сыйынган торпок сыяктуу торпок жасап берчи" деген дейт. Анда Муса аларга: "Силер надан коом экенсиңер" деп айткан дейт. Ошентип бул өткөндөрдүн жолу, силер дагы алардын изинен жүрөйүн деп жатасыңарбы деп каттуу эмне ушундай каттуу тон менен айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал дегени, бир туугандар, ислам үммөтүндөгү мусулмандар кээ бир маселелер бар, көздү жумуп койсо болот бир туугандар. Эми бул маселе алымдар ортосунда талаш. Мисалы намаздагы кээ бир амалдар жөнүндө, же болбосо башка амалдар жөнүндө алымдар ортосунда талаш, пикирлер көп, фикый маселелерде. Бирок акыйда маселесинде бир туугандар, мусулмандар ширкти көрдүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругунун негизинде колуңар менен кайтаргыла деген. Колуңар менен кайтара албасаңар, тилиңер менен кайтаргыла деген. Тилиңер менен кайтара албасаңар, жүрөгүңөр менен кайтаргыла деген. Ширк турганда, бир туугандар ширк кылып атканда мусулмандардын жүрөгү чыдабаш керек. Мейли, эми бул да бир күнү оңдолуп кетер деген нерсе болбойт бир туугандар ширк кылып атканда. Ширк бул билесизби кандай күнөө экендигин? Аллах Тааламдын хаккыны тепселеди бир туугандар. Аллах Тааламга бүткүл ааламдардын роббиси болгон, улук болгон Аллах субханаху ва таалама теңдеш кылып бир нерсени койду бир туугандар. Сиз караңыз бир туугандар. Валиллахил масалул ала, Аллах Тааламды эч бир мисалга тең кылбайбыз, бирок түшүнүшүңүз үчүн сиздин атаңыз паланчы болсо, бирөөлөр келип сенин атаң ал эмес бул десе, сиздин кандай ачууңуз келет? Сиздин атаңызды эмне башка бирөө деп атса, сиздин өзүңүз чыныгы атаңыз башка болсо, сиз кандай ачууңуз келет? Эми элестетиңиз, Аллахтын хаккы деп селенип атса, биз ошол атабызды башка деп койгон адамга ачуубуз келгенде, ачуубуз келбей турган заманда жашап атабыз. Ал дегени ширкке көздү жумуп кое берсең болот, бирок мечитке допусуз келсе, аны кечирбеш керек, аны кууп чыгыш керек деген заманда жашап атабыз бир туугандар. Бир туугандар, мечитке допусуз кирсе эмне болуптур? Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр, намаз болбой калабы?
Намаздын шарттарынанбы допу кийиштик же рукундарынанбы? Жакшы допу кийип, баш кийим кийип турганы жакшы, бирок кийбесе намазы бузулбайт бир туугандар. Бирок көчөдөгү ширк кылып аткандарды көрбөйсүз дагы, көчөдөгү ушундай Аллах Тааламдын хаккын тепселеп аткан адамдарды көрбөй туруп, мечитте көрүп калганыңыз бул кандай шумдук? Ошондуктан бир туугандар, ширк маселесинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каттуу болгон. Көрдүңүздөрбү? Сахабаларга жумшак сөйлөгөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бирок ширк кылган болсо, же чоң күнөөлөр кылган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч качан мындай жумшактык кылган эмес. Аллаху акбар деди. Аллах Таалам улуктап туруп, силер деп туруп, эң ыплас болгон Бани Исраилдин сөзүнө мисал келтирип, силер кудум ошол сөздү айттыңар деп эмне кылды? Мисал келтирди. Надансыңар деп Муса алейхиссалам айтты. Муса алейхиссалам айткан сөздү силер дагы ошого татыктуусуңар деген сыяктуу кылып, силер дагы надан коом экенсиңер дегендей кылып эмне кылды? Ошол жерде пайгамбар салам тыйды. Демек бир туугандар, момун мусулмандын жашоосундагы позициясы дагы дават кылганда да ширк маселесинде ошондой болуш керек. Себеби бир туугандар, ширк бул Аллах Таалам кечирбей турган күнөө. Бир туугандар, биз адамдарга каалаган жакшылыкты эч бир атасы дагы апасы дагы каалабайт эгер динди жакшы түшүнбөгөн болсо. Атасы апасы бул дүйнөнүн жакшылыгын каалайт. Биз акыреттин түбөлүктүү жакшылыгын каалап, ошон үчүн айнанайын бир тууганым, Сулайман тоосуна барып, ал жерден бала сурабагын. Айнанайын бир тууганым, Шорбулакка барып алып, кан чыгарбагын ал жерге, үндүк союп же болбосо кой союп. Айнанайын бир тууганым, Дөөт биримге барып алып, кан чыгарбагын. Же болбосо ушул Түркстанга барып, ошол жерде Ахмад Ясауидин кабыры бар, ошол жерге барып алып, ибадат кылып келбегин деп бир туугандар, биз аларга бул дүйнөнүн жакшылыгын жана акыреттин жакшылыгын каалап туруп ошентип насаат кылып атабыз. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, себеби ошол бир тууганыбызга каалабайбыз түбөлүктүү тозокко кирип кетишини. Түбөлүктүү тозок эмес, бир күндүк тозокко киришини каалабайбыз бир туугандар. Мышыгыңыз үйүңүздө күйүп атса, мышыгыңызды калтырып коюп, өлүп кетсин өзү да, өзүнөн көрсүн. Чык десем чыкпай койгон дебейбиз го бир туугандар. Эми адамдар ошондой ширк амалдарын кылып алып, тозок жакка карап кетип атса, сиз эмне үчүн унчукпай отурасыз? Бир туугандар, эң биринчи тыйган нерсе Аллах Таалам эң биринчи тыйган нерсе болуш керек. Алда болсо ширк. Эң биринчи тыйган нерсебиз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи тыйган нерсе болуш керек. Алда болсо ширк бир туугандар. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне бет алып, ошо Хунайнга кирип баратканда мусулмандар бүгүн биз эч ким ута албайт деген сөздү айтып калат. 12 000 аскер, андай аскерди көрө элек мусулман үммөтү. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүн эч жеңилбейбиз деген сөзүн укканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө оор кабыл алды. Аллах Тааламдан алдын сүйлөп койду булар. Мындайча айтканда, эмне чоң сүйлөп койду деген сөздү айтты. Ошентип анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы бир кысык аркылуу ошо Хунайн өрөөнүнө кирип баратканда, алар эртерээк келип туруп, Маликтин аскерлери эртерээк келип туруп, буктурма уюштуруп, ошол жерде жарлардын, ошондой кырлардын үстүнө туруп алып, жаачыларын коюп койгон болот. Анан мусулмандар кирип баратканда ошол жерде буктурма калып туруп, эмне кылат? Жаа менен ата баштайт. Ушунчалык күчтүү жааты, Сакиф орусу жааты боюнча өтө күчтүү деп жогоруда айтып өттүк. Ошондой каттуу жаанын огу жамгырдай болуп жай баштаганда, мусулмандар далбастап, атын таппай артка кача баштайт. Ишенесизби? Ошентип артка качып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында кээ бир руаяттарда 6 гана адам калган дейт. Кээ бир руаяттарда 8 эле адам калган дейт. Башка бир руаяттарда 80 адам калган дейт. Кандай болбосун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө аз адам калган. Караңыз, 12 000 аскердин астында 80 адам калды деген учурда дагы ал дегени дээрлик бардыгы качып кетти деген. Бардыгы качып кетти деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой качып бараткан учурда кээ бир иманы алсыз болгон адамдар мына Мухаммадтын сыйкыры бүгүн жоюла турган күн болду деп айтат. Абу Суфиян айтат ошол жерде, бул турушунда мусулмандар азыр Кызыл деңизге чейин качып барат, токтобой артын карап дейт. Көрдүңүздөрбү, ушундай шылыңдап, себеби алар иманга жаңы келген мусулмандар, мусулман динин жаңы кабыл алгандыктан иманы алсыз болгон болот алардын. Ошентип турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жерде ана ибн Мухаммад дейт. Эй адамдар, мен Мухаммадтын, эй Абдулланын уулу Мухаммадтын кайткыла артыңарга дейт. Бирок ал жерде уга бербейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бардыгы жанагы адам баласынын жүрөгүнө курку олтурганда бир туугандар кыйын болуп калат ал адамды артка тартуу. Анан жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдында Аббас ибн Абдул Мутталиб болот. Аббас ибн Абдул Мутталиб айтат: "Эй Аббас" дейт, "Үнүң менен чакыргын" дейт. Үнүң менен чакыргын дегенде каттуу үнү, ушундай Аллах Таалам ошондой алга жөндөмдүүлүк берет, үнү аябай каттуу болот. Жанагы үнүнү кыйкырганда, жанагы уурлардын аты менен кыйкырганда жанагы уурлар анан өзүнө келип анан кайта баштайт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына чогула баштайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына чогулгула деп, ошентип чогулуп, анан Аллах субханаху ва таала эмне берет? Аларга акырындан жеңишти кайтарат. Ага чейин мусулмандардын жүрөгү эмнесине, кулкусуна чейин келип калат.
Аллах субханала тағала бұны баяндап ушундай деп аят жүрөт. Карасаңыз, "Ва яума хунайнин ид а'жабаткум касратукум". Хунайнды бир эстебейсиздерби? Ал күнү сиздер өзүңүздүн көптүгүңүз менен сыймыктанып кеттиңиздер дейт. Бир туугандар, көрдүңүздөрбү? Көптүк дайыма эле ийгилик жарата бербейт. Көптүк кем мин фиатин қалилатин ғалабат фиатан касирatan деп Аллах субханала тағала айтат. Канчалаган азчылык жамаат көпчүлүк жамаатты жеңген деп. Бир жамаатты жеңиш үчүн көпчүлүк болуш шарт эмес. Болгону иманы бекем болуш шарт бир туугандар. Иманы бекем болсо азчылык жамаат канчалаганы көпчүлүк жамаат туткан. Бадыр буга далил, Ухуд далил, андан кийинки окуялар, андан кийинки согуштардын бардыгы ушул нерсеге далил болуп эсептелет бир туугандар. Аллах субханала тағала ушундай деп атат, өзүңөрдүн көптүгүңөр менен сыймыктанып кеттиңер дейт. Фалам тугни анкум шай'a, бирок ал көптүгүңөр силерге эч кандай жардам бербей калды го дейт. Жардам бербей калды, акыйкатта жардам бербей калды. Бардыгы далбастап артына карап качып калды го. Ва докат алейкумул арду бима рахбат. Силерге ушул кенен арт дейт, кенен жер тар болуп кетти дейт. Жана качып аткан учурда ушунчалык кенен болгон Аллах Тааламдын жери силерге тар болуп кетти дейт. Сумма валлайтум мудбирин, андан артыңарга карап качтыңар дейт. Сумма анзалаллаху сакинатаху, андан кийин Аллах субханала тағала өзүнүн бейпилдүүлүгүн жүрөгүңөргө түшүрдү. Аля расулихи, кимге? Биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи түшүрдү. Андан кийин момундарга түшүрдү. Ванзала жунудан лам тарауха, андан кийин силер көрбөгөн бир эмнени аскерлерин Аллах Таалам жөнөттү дейт. Ва аззабаллазина кафару ва залика жазаал кафирин дейт. Аллах субханала тағала капырларды азаптайт, жана бул капырлардын азабы дейт. Демек Аллах субханала тағала ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне мусулмандарды утулуштан сактап калды. Бул Аллах Тааламдын эмнеси эле, берген бир жакшылыгы эле. Бир туугандар, мусулмандарды ушундай оор абалдан алып чыгып кетти. Караңыз, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колуна топуракты, ошо адамдар чогулгандан кийин колуна топуракты алып туруп, анан эмне ошол топуракты жүзүңөр кара болсун деп чачып жибергенде, ар бир аскердин көзү эмне болуп баштайт, ошол кум киргендиктен эч нерсени көрбөй калат дейт. Ошентип жанагы жерде эмне адамдар жанагы эч нерсени көрбөй калганда мусулмандар акырындан эмне жеңишке бет ала баштайт. Ошентип жанагы жерде каттуу салгылашуу болуп, ошол жердеги адамдардын кебирлери Хавазин өрөөнүнө качып кетсе, кебирлери Тойфке качып кетет. Тойф деген шаар бар, бүгүнкү күнгө чейин бар. Ошол шаарга качып кетет, кебирлери дагы башка жерге качып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде жанагы Дурайтты дагы сахабалар ошол Дурайтты дагы өлтүрөт. Дурайт жанагы аксакал, жакшы неме данышман пикирин берген. Ошентип жанагы адамды өлтүрөт, бирок кебирлери Тайфке качып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошондо колунун астына өтө көп олжолор түшөт. Бир тонар жанагылар качып кетти. Аялдары эмне болду? Аялдары калды. Балдары эмне болду? Калды. Мүлктөр эмне болду? Калды. Жанагы айтты го, Дурайт айтты эле го. Эгер эртең качкан болсо, ал балдары токтотуп кала албайт деп. Акыйкатта токтотуп кала албады. Демек, караңыздар, ислам тарыхында өткөндө эң көп олжо кайсыл жерде түштү дедик эле? Хайбарда түшкөн. Хайбарда түшкөн. Эң чоң олжо Хайбарда түшкөн. Эми мынал немеде Хунайнда түшкөн олжо астында Хайбардын кичинекей эле болуп калат. Караңыздар, Хайбарда түшкөн олжолордо 6000 туткун түшкөн. 6000 туткун. 6000 туткун деген ал кул деген. 6000 машинаны алды дегендей да. Бүгүнкү күндө бир машина канча? Бир $10,000 турабы? $10,000 $6000 машинага ээ болду деген эле сөз да. Чүнкү ал убакта ошондой кулдар буюм катары иштетилген, алып сатылып. Чүнкү кулдардын келүү жолу болсо ошо согушта туткун кылып алуу болгон. Демек 6000 олжо алды, 20.000 төө, 40.000ден ашуун кой эчкилер жана 4.000 укуя күмүш алды. Көрдүңүздөрбү, бир тонар 4.000 укуя күмүш. Ушунчалык көп эмне алды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам олжо алды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол олжолорду бөлүп бербестен эмне кылды? Кебир сахабаларды Амр ибн ал-Гифари деген сахабасын башчы кылып дайындады. Ошол жерге сен Масудду дайындап Жарана деген жерге отургузуп койду, ушул жерден жылбайсың деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол Таифке эмне кылды? Сапар кылды. Таифке сапар кылып, ошол жерде Таифте бир топ күн туруп калды, кебир тарыхчылар 40 күн туруп калды деп айткан. Кыскача айтабыз, бул Таиф казатыны Таифте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагылар Хавазин урусу барып, ошол Таифтин элинен башпанек сурап кирип алат. Киргенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, даббабаларды колдонуп, даббаба деген ушундай жанагы эшигини тешип кире турган бир курал болгон ошол убакта. Манжалик деп коет, манжалик бул катапульт, ошолорду колдонуп каттуу аракет кылат. Бирок жанагы чеби күчтүү болгондуктан ача албайт. 40 күн ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курчак алып,
аягында эмне бир сахабадан сураганда сахаба айтат ошол жерде Аллахтын элчи дейт, чындыгында дейт, булар дейт түлкү сыяктуу дейт. Түлкүнү коюп жиберсе, кичине сабыр кылып күтүп турсаң чыгат дейт. Эгерде неме кылбасаң дейт, таштап кое турган болсоң, сага зыянын тийгизбейт дейт. Өзүнүн өрөөнүндө эле жүрө берет дейт. Ан пайгамбар саллаллаху алейхи бул пикир жагып, ошентип сахабалардын 40 күндөн кийин кайра артка алып келет. Ошентип Жаранага келип, Жаранада олжолорду бөлүштүрө баштайт. Иншалла Аллах субханаху ва таала насип болсо, кийинки сабагыбыздан баштап ушул жерден улантып кетебиз иншалла. Субханакаллахумма ва бихамдик ва нашхаду ан ла иляха илля анта ва настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма анфa'na бima 'алламтана ва 'алlimna ма янфa'una ва зидна илма.